Урматтуу Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, урматтуу отурумдун катышуучулары. Бүгүнкү отурумубузга Борбор шайлоо комиссиянын 9 мүчөсү катышып атат. Кворумубуз бар. Күн тартибинин долбоору сиздерге таратылды. Кимде кандай сунуштар болот? Күн тартибинин долбоорун добушка коем. Добуш берсеңиздер ким макул? Бир добуштан кабыл алынды. 9 макул. Тогуз макул, бир добуштан кабыл алынды. Биринчи маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын бош калган мандатын өткөрүп берүү жөнүндө. Баяндамачы Кожокеева, шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы. Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттык мандаты бош калгандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына ылайык төмөнкүдөй токтом долбоору сиздерге сунушталат. Айдарова Айгүл Абдисаламовна Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлердин тизмесинен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин шайланган депутаты деп таанылсын. Айдарова Айгүл Абдисаламовна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болуп катталсын. Айдарова Айгүл Абдисаламовнага белгиленген үлгүдөгү күбөлүк жана төш белги берилсин. Бул токтом Эркин-Тоо газетасына жана Кыргыз Республикасынын расмий сайтына жарыялансын деген токтом долбоору сиздерге сунушталат. Рахмат, суроолор барбы, урматтуу коллегалар? Суроолор жок болсо сунушталган токтом долбооруна добуш берсеңиздер ким макул? Бир добуштан кабыл алынды. 9 макул. Айгүл Абдисаламовна, сизди Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн атынан ушул Жогорку Кеңештин депутатына катталганыңыз менен куттуктайбыз жана ийгиликтерди каалайбыз. Ырастама жана төш белги алуу үчүн чакырабыз.